Жалал Абадтагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде учурда 95 бала каралат. Алардын ичинен ушул жылдын февраль айынын акыр ченинде алгач 4 бала кургак-учук оорусуна чалдыкканы аныкталган. Жалал Абад облустук кургак-учукка каршы күрөшүү борборуна маалымат берилген соң, тийиштүү текшерүү иштери жүргүзүлүп, жалпысынан 14 бала кургак-учук оорусуна кабылганы тастыкталган. Ошон үчүн анан кийин жанагы 2 этаж имараттын бардыгын бошоттук биз. Биринчи этажында бошоттук. Экинчи этажына ошо бир жагына устойчивый формалар, туруктуу формасы, экинчи жагына өпкөдөгү форма. Бүт бардыгы экранированный лампаларды айтып кандай немекен. Анан кийин респираторлор, маскалар менен жүрүш керек. Респираторлорду фит-тесттен өткөрүп полный. Анан жанагы ортолоруна шлюз эшиктерди койдуруп, ошондой инфекциондук контроль боюнча ошентип контролдоп келип, анан биринчи этажына жана кургак-учуктун өпкө жолдоруна бездери коюлду да. Бездери коюлуп, анан полный ал жердеги балдар башка имаратка которулду. Кургак-учукка чалдыккан балдар ошол эле психоневрологиялык мекемедеги 2 кабаттуу имаратта дарыланып жатышат. Аларды көзөмөлдөө жана тийиштүү дары-дармектерди берүү жагын облустук кургак-учукка каршы күрөшүү борборунун кызматкерлери менен биргеликте балдар мекемесинин дарыгерлери жүргүзүшүүдө. Балдардын акыбалы жакшы азыр. Ар бир өз-өзүнө тийиштүү дары-дармектерин өз убагында алып атышат. Атайын бизге докторлор бөлүнгөн. Алар өз убагында келип, лечениясын кылып, дары-дармектерин бүт көзөмөлдөп кетип атышат. Ооруга чалдыккан балдар аныкталган бул мекеменин кызматкерлеринин биринен да кургак-учук илдети алгачкы анализде бар болуп чыккан. Бирок кийинчерээк кайра ал оору тастыкталган эмес. Бирөөсү подозрение болгон. Аны текшердик, анализдерин алдык, даже компьютерный томографиядан өтө түшүрүп, аны исключить этилди. Андан кургак-учук чыкпады. А так кызматкерлерден кургак-учук чыккан жок. Оору кайдан келип чыкканы, анын дароо 14 адамга жугуп калышынын себеби иликтенип жатат. Азырынча так жыйынтыгы чыга элек. Биздин ошо санэпиднадзор аркылуу текшерилип атат, териштирилип атат. Эми биз жанагы кийин барып ошо былтыркы эмелерди, карточкаларды карадык. Былтыркы карточкаларды караганда дагы ошо манту деп коебуз да, биз балдарга манту коюш керек. Реакция мантулары бардыгы отрицательный экен да, эмнегедир. А так биз быйыл койдук балдарга манту. Койгондо 50% положительный чыкты да. 50% отрицательный чыкты. А былтыркы эмнегедир ушундай болуп калган экен. Анан себеби дегенде бул эми шаарга карайт. Ошо шаарда ошо бизде мурда шаардык диспансер деген бар, фтизиатр бар. Ошолор карап, ошолор көзөмөлгө алып туруш керек. Ошолор манту койдуруп, ошолор контролдоп турушкан. Кургак-учукка чалдыккан балдарды психоневрологиялык мекемеде калтырып дарылабастан, аларды атайын кургак-учук дартын дарылоочу мекемеге алып келип дарыланбай жатышынын себеби мындайча түшүндүрүлдү. Биз психоневрологиялык оору менен жабыркаган балдардын бардыгын чоңдорду деле жанагы психиатрдын консультациясынан кийин алабыз. Себеби психиатр силерге дарыланганга боло берет, психикалык акыбалы силерге дарыланганга боло берет десе биз алабыз. Анан болбойт десе биз ала албайбыз. Себеби ар нерсе жасап жибериши мүмкүн алар. Ошон үчүн биз ушундай да бизде. Анан психиатрдан ошол жерде өзүнүн 0,5 ставка иштеген немеси бар, психиатр бар экен. Ал психиатр корутунду берди. Бир да бала сиздерге которууга болбойт. Себеби тяжелый умственный отсталость болар депчи. Бизге эми жана легкий умственный отсталость болсо, азыраак акылы жетпей киши ичип жегендер немеде турган болсо, бизге болот да эми окружающий эч нерсе кылбай жүрүп. Анан деген ошо заключение алдык. Ошондон улам биз ошол ооруканада калтырдык да, инфекционный контроль күзөтүп туруп. Оорунун балдар мекемесиндеги башка балдарга жана кызматкерлерге жугуу коркунучу тууралуу булар айтылды. Эми башкаларга жукпас үчүн биз ошо эми дарылап атабыз. Ошо булактарды ошо дарылай баштадык да, ошо 1 айдан өтүп калды, мына ошо 1 айдан өтүп калды уже.
2 айга кетип атат. Дарыланып эле турса, Кудай жалгап, уже таркап кетпеш керек да. Булар хотя булар группа рискадагы балдар, себеби дегенде иммунитеттери аябай начар балдар да булар. Себеби дегенде анан ушу тез жугат ооруларчы. Ошон үчүн анан буларды эми көзөмөлдү күчөтөбүз да. Көзөмөл күчөлүп атат. Бул жагдайлар боюнча укук коргоо органдары териштирүү иштерин жүргүзө баштаганы маалым болду. Айрым кызматкерлерге мыйзамдуу чаралар көрүлүп жатканы айтылды. Ал эми балдар мекемеси заманбап шарттар менен камсыз болгон жаңы имараттын расмий ачылуу аземинин алдында турат. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.